Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары бул менин каналымда катталыңыз. Менин атым Айнура Сагынбаева. Комментарийде аябай көп келген суроого жооп бергим келди. Аял киши ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Мен ийгиликтүү болгум келип атат. Мен ал үчүн өзүмдө кандай сапаттарды өстүрүшүм керек? Мен ийгиликтүү болгум келип атат, бирок эмне кыларымды билбейм, кайсыдан баштаарымды билбейм. Ушул суроолорго бүгүн жооп бергенге аракет кылам. Кыздар, алтындар, ийгиликтүү болуунун бир формуласы жок. Мен ушул видеодо өзүмдүн ойлорумду ийгиликке жетише турган айымдарда кандай сапат болуш керек деп ойлойм. Балким ошол тууралуу сүйлөшкүм келди. Балким кээ бир сапаттар жетпей калды, аны толуктап койсоңор болот. Балким кээ бир сапаттар сиздин оюңузча кереги жок. Аны деле комментарийде жазып коюңуздар. Эң биринчи бул аял киши өзүн өзү сыйлоо керек. Ал тууралуу мен бүт видеолорумда айтып келатам, бирок кээ бирөө бул нерсени формалдуу түрдө гана түшүнөт экен. Өзүн өзү сыйлоо деген эмне? Бул биринчиден өзүнүн сырткы келбетине кам көрүү. Бул чийип семирген болбойт. Бырыш басып кеткен болбойт. Бетте тактар менен косметикасыз жүргөн болбойт. Косметиканы туура колдонуш керек, спорт менен машыгыш керек, туура тамактаныш керек, бетиңдеги өзгөрүүнү байкашың керек, сууну убагында ичиш керек, убагында дарыгерлерге барып, алдын алуу көзөмөлдөөдөн өтүп туруш керек, өнөкөт ооруларды дарылап туруш керек. Иши кылып, өзүнүн сырткы келбетине, жүзүнө дайыма кам көрүп жүрүш керек. Моданы карап жүрүш керек. Стилди карап жүрүш керек. Өзүнө жарашыктуу өңдөрдү, өзүнө жарашыктуу формалардан турган кийимдерди кийип жүрүш керек. Моданын акыркы тенденциялары менен жүрүш керек. Бирок ошол тенденциялар өзүнө жарашсын. Экинчи, бул аял киши эрктүү болуш керек. Эрки күчтүү болуш керек. Эч качан эрки жок айымдар, ошондой эле мырзалар ийгиликке жетише албайт. Эрк деген эмне? Эртең менен тургуң келбесе да, туруп барып, бир стакан лимондон суу ичип, туруп барып, эшиктин алдына 40 мүнөт чуркап, же тренажерго чуркап, же жумасына бир 3 жолу жумуштан кийин чарчап, баргыңар келбей атса да, жок, керек деп баруу. Алдыңарда курсаңар ач келгенде, сону жайнаган дасторкон болсо, мисалы ошол эле үйлөнүү тойго барсаңар, жок, меники 6-дан кийин мындай тамактанышым керек. Мага ашык чакка койру кереги жок деп, ошо акырын бир жүзүмдөн отуруп же жеңил сабаттан отуруп жесеңиз, сиз эрктүү айымсыз. Көңүлүңөр жок болсо дагы, эч нерсе кылгыңар келбей атса дагы, жок мен кылышым керек, мен жасашым керек деп бир ишти жасоо. Көбүнчө айымдар кандай, кыргызча айтканда, отмазка тийишет. Бүгүн кылбай эле коеюмчу, эртең эле кылайымчы. Ой, мен буну кылайм десем, бирок мындай болуп калды, анан мындай ооруп калдым, анан мындай болуп калды. Конечно, силерге жеңил деген эң аябай көп айтылган сөздөр айымдардыкы. Ошондой кылбаш керек. Эрки бар айымдар эч качан өзүн актабайт. Мен бүгүн буну кыла албайм, анткени деген нерсе жок. Мен бүгүн кылышым керек деген гана нерсе бар. Үчүнчү, бул өсүп өнүгүү. Ал тууралуу да аябай көп айтып келатам. Өсүп өнүгүү десе эле, сөзсүз эле бир курстарга жазылып же мотивациялык тренингтерге жазылып эмес. Алтындарым, убактыңар болсо жазылгыла, аны деле андан ал жаман нерсе эмес. Бирок мисалы мен эч бир мотивациялык тренинг жок эле өнүккөм жана өскөм. Жана өнүгөм жана өсөм. Эмне себептен? Анткени мен өзүм кесибим тууралуу аябай көп билим алам. Мен жанымдагы адамдар менен, жаңы адамдар менен аябай көп баарлашам жана жашоомо керектүү тажрыйбалардан практика түрүндө, теория эмес, практика түрүндө көп алам. Канчалык сиз мотивационный тренингке барбагыла, эгерде жашоодо ошол нерсени колдонбосоңор, ошол сөз бойдон эле калса, силер эч качан өсө албайсыңар. А ошону практикага киргизиш үчүн күнүгө көп адам менен сүйлөшүп, коммуникациялоо керек. Бул өтө маанилүү. Билим алуу, өсүү жана өнүгүү. Психологдор бар, психология боюнча китептер бар. Ошондо деле аябай көп
керектүү нерселер жазылган. Же болбосо мен карьерам башталышында аябай бийиктикке жеткен адамдардын китебин көп окугам. Алардын история успеха деп коет, ийгилик жолун аябай көп изилдегем. Кандай жол менен ийгиликке жетти болду экен. Мисалы, ошол эле белгилүү косметикалык брендин кожойкеси азыр ал бул дүйнөдө жок, бирок анын косметикасы дүйнөлүк бренд болуп калды. Өзүнүн косметикасын соода тармагында, соода үйүнө коердун астына кире бериште 2 күн туруп байкачу экен. Адамдар келгенде көзүн кайсы жакка бурат? Оңго же солго? Анан оңго буруп атканын байкап, ошол жакка барып өзүнүн витринасын коюптур. Ар бир сатуучусу менен чай ичип, тамак ичип, тамактанып, ар бир сатуучуну өзүнө тартып, өзүнө дос кылып алчу экен. Ошондо ошол сатуучулар жөн эле сатпай, өзүнүн досунун косметикасын сатып аткандай, өзүнүкүн сатып аткандай мамиле кылчу экен. Бунун артында чоң эмгек. Ар бир ийгиликтин артында аябай чоң эмгек турат. Лотерея уткандар канча арабызда? Мен ойлойм, өтө деле көп эмес болуш керек. Көбүнчө ийгиликке эмгек жана эмгек жеткирет. Дагы бир нерсе, эч качан сынбоо. Эч качан сынбоо керек айымдар. Жашоодо бүт баары эле ак боло бербейт. Аны баарыбыз эле түшүнүп билебиз, бирок өзүбүз ошондой нерсе менен жолукканда көпчүлүгүбүз сынып калабыз. Менин күйөөм мындай эмес, меники болбойт. Меники мындай талантым жок. Менин убактым буга жок. Мен эч качан чыга албайм. Меники эч качан болбойт деген канча айымдар бар. Чоң тоого чыгыш үчүн майда тоону аралап чыгыш керек. Ошо майда ар кандай болбой аткан нерселерден өтүп барып, сиз ийгиликке жетесиз. Чоң байлык аябай көп болбой калган бизнестерден, болбой калган, урап калган пландардан түзүлөт. Ошон үчүн миллионерлер дагы байлыгынын баарын жоготсо, эртеси эле кайра миллионер болуп калышы ыктымал. Анткени эң негизгиси аларда жүрөгүндө, сезиминде дух бар. Коркуу сезими жок. Жана дагы бир ийгиликтин сыры бул бүт баарына жетишүү. Айымдар, ооба, ийгиликтүү айым болуш үчүн бизди эч ким, сен ийгиликтүү айымсың, сен апа болбой эле кой, сен аял болбой эле кой, сен келин болбой эле кой, сен эже болбой эле кой дебейт. Биз ошондой эле үй бүлөлүк милдеттерибиз бар. Ошон үчүн айымдарга, мырзаларга караганда 2 эсе, 3 эсе кыйыныраак. Ошондой эле апалык милдетибизди аткарышыбыз керек. Ошондой эле эжелик милдетибизди аткарышыбыз керек. Ошондой эле мисалы туугандык милдетибизди аткарышыбыз керек. Баарын жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Кантип убакытты туура бөлүштүрүш керек. Эгерде биздин убактыбыз туура эмес бөлүшсө, биз эч нерсеге жетишпейбиз. Бир эле айым үйүн эртеден кечке жыйнайт экен. Жанындагы кошунасы жыйноого 1 эле саат кетирет экен. Экөөнүн тең үйү таптаза экен. Бир эле айым үчүн үй жыйноо чоң маселе. Ал үчүн элдин баарына айтып жайып, бир жума даярданып, анан жыйнайт экен. Ошол эле жандагы кошуна айым үчүн үй жыйноо как бы между прочим жасай турган иш экен. Кетип баратып эле жасап коет экен. Бул жөн эле мисал. Ар бир эле ишке ошондой мамиле жасашат да бул айым. Үй жыйноого дагы кичинекей ишти чоң кылып жабырткан айымдар бар. Чоң ишти бир заматта кичинекей иш катары эле бүтүрүп койгон айымдар бар. Убакытты туура бөлүштүрүш керек экен. Үчүнчү, акыркы бул үнөмдөнү билүү. Үнөмдөнү билүү аялдар үчүн мырзаларга караганда да өтө маанилүү. Анткени үй бүлөлүк бюджет, ошол эле ишканадагы бюджет деле, эгерде сиздер ишкер айым болсоңор, аялдан көз каранды. А үй бүлөлүк бюджет бул чоң ишкананын бюджетин да чечип койчу нерсе. Мисалы, ошол эле ийгиликтүү мырзанын жубайы
үнөмдөгөндү билбесе, ошол эле бир ишкананын бюджетин ошо үй бүлөгө курутуп салышы мүмкүн. Ошол себептен үнөмдөө үй бүлөдөн башталат. Жалпы бюджетти туура көрүп, бир күнү сөзсүз финансовая грамотность жана финансы жөнүндө билим, үнөмдөө жөнүндө өзүнчө финансылык эксперт менен, курбум менен видео тартам буюрса. Азыр кыскача айтып кетсем, бул үй бүлөлүк бюджетти туура бөлүштүрүү. Жалпы каражатты алып, өзүнчө баракка, күнүгө жазуу. Буну бул жакка коротуп атам, буну бул жакка коротуп атам деп бир ай боюнча карап, анан менин үй бүлөмдүн бюджети көбүнчө буга кетип калат турбайбы? Бул жерден экономдосом болот, бул жерден экономдосом болот деп билсеңер болот. Мен жаңы ошондой баракчаны иштетип баштаганда менин акчамдын көбү таксиге кетип калганын билдим дагы. Дароо автоунаа сатып алдым. Анткени жөн эле кеткен акча болуп калды ал нерсе. Ошентип силердин дагы бюджетиңердеги жыртыктарды таап, ошо жыртыктарды жамап коесуңар. Бир айым болсо өзү үйдө отурат, 4 баласы бар, жолдошу таксист болуп иштейт. Элди ташыйт. Анан ошондой баракча түскөндөн бери анын бюджетиндеги акчанын баары балдарга быкы-чыкыс алып бергенге кетип калат экен. Кока-кола, чипсы, мороженое, балмуздак. Ошонун баары керекпи? Кереги жок. Ошону туура түзгөндөн бери ошол айымдын үй бүлөсүндө бюджетинде баары толуктанып, жөн эле үй бүлөсүн багууга эмес, дагы банкадагы бир аз акча чогултууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Айымдар, менин жүрөгүмдөн чыккан, акылымдан чыккан кеңештер менен бөлүштүм. Видео жакса лайк коюңуздар, перепосту басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана албетте менин каналыма катталыңыздар.